Урматтуу, бири-биринен эле мынтип сурай тургандарды чакырып алган окшойбуз биз. Жооп беребиби суроого? Конкреттен жооп бере турган тиешелүүлөрдү чакырыш керекпи дейм да. Мариповду чакырыш керек го дейм азырчы. Себеби Марипов шотный палатада турган ошол жерде 7 жыл. Жалпы 1 миллиардка жакын болду. 900 экинчисинде 298. Канчанчы болгондо дагы ошол түндүк түштүк жолуна 1 миллиардка жакын доллар. Бул кыргыз элинин карызынын жарымынан көбүнү Минтранс жеп атасыңар. Бүгүнкү күндө ар бир Минтранстын алдыңкы жетекчилерин карасаң 3төн жип минип 2ден хан сарай салып алгансыңар. Карапайым эл болсо колун кирин соруп отурат. Чоң коррупция. Бул жерде Атамбаев, Сапар Исаковдон баштап бери карап келет да. Өмүрбек Бабанов болчу. Өмүрбек Бабанов түздүбү? Жок, кредитти соглашениени одобрить эткен Жантөре сатып алды дейтин убагында болду. Мындай да карасаңыздар, биздин күйүп атканыбызчы мамлекетти май талкан кылып талкалап туруп кетип калгандардын, кылмышкерлердин фамилиясын унутуп калып атабыз да биз. Прокуратура барбы? Ген прокуратура өкүлү. Ушул кылган кылмыштарды бардык кыргыз элинин алдында жооп бериш керек. Кайталап койсоңуз чады улбагандыр. Северюк түндүк түштүк альтернативдик жолундагы проекти долбоорлоо боюнча иште 35 миллион доллар максатсыз иштетүүлүү, башкача айтканда жетишсиз болуп калган аныкталган да шотный палата тарабынан. Аныкталган эме, да, Совет Безопасности и Жогорку кеңешке правительствого берилген булчу. Бул боюнча менде эмне укук коргоо органдарына берилген маалымат жок экен. Маалыматтар силерде көбүнчө эле жок болуп атат. Азыркы сиз айтып койсоңуз, маалымат бердиңиз го? Ошол сиздер долбоорлоодо жетекчи болуп турганда өкмөт башчы ким эле? Башкача айтканда, ушул жолдун мындай кредитти жогорку суммада алып келди деген нараазычылык бар да. Сапар Исаков алып келгенби, Жантөре Сатыбалдиевби, ошону эскертип коюңчу мага. Сиз да Минтранс болгонсуздар? Исполнительство ошол маалымат бар да сизде. Минтранс айтып коюңчу, ким болгон ошол кезде? Бул проекти, башкача айтканда, бул иштин башында ким турат? Урматтуу, бири-биринен эле мынтип сурай тургандарды чакырып алган окшойбуз биз. Жооп беребиби суроого? Конкреттен жооп бере турган тиешелүүлөрдү чакырыш керекпи дейм да. Мариповду чакырыш керек го дейм азырчы. Себеби Марипов шотный палатада турган ошол жерде 7 жыл. Анан жооп бересизби? 2014-жылы Жантөре Сатыбалдиев болгон. 2014-жылы түндүк түштүк жолу башталган, Жок, 13-жылы башталган эмес. 13-жылы жана сүйлөшүүлөр башталган. Ким сүйлөштүлөр? Транспорт министрлиги. Транспорт министри өзү сүйлөшө албайт да Кытай менен. Премьер-министр сүйлөшөт да. Урматтуу депутаттар, мүмкүн болсо мен өзүм оюм айтып койсом ушул боюнча. Мамаев Кубанычбек ошол убакта гриптин директору болгонмун. Бул боюнча план түзүлгөндөн кийин донорлор менен иштешти Минфин аркылуу өткөрүлгөн да. Ошонун баарын донорлордун өзүнүн шарттарын баарын тактап чыккандан кийин Султанов өзүнүн каты менен президент Атамбаевга кайрылган. Ол мындай шартта берет экен, тигил мындай шартта берет экен, бирок бизге талап болгон чоң суммадагыны эч кимсе бере албайт экен. Баары менен жолуккан. Дүйнөлүк банк менен, Азия өнүктүрүү банкы, Европейский банк бардык донорлор менен жолукканда, Евросоюз менен дагы. Бирок ошол жерден ошол жыйынтыкка келип анан кайрылган. Анан Минфин запрос кылып жөнөткөн эмеге, Кытайга. Минфиндин Лаврованын колу менен запрос кеткен. Ошонун негизинде кредиттин стандарттык шарттары келген да. Түшүндүм, рахмат. Сиз ким болуп иштейсиз азыр? Мен азыр пенсияда. Пенсиядан болсо өмүрүңүз узун болсун. Ошол учурда ким элеңиз?
гриптин директору болчумун. Биздин эми максатыбыз, урматтуу чакырылгандар, экс министрлер, жетекчилер, дагы 5 жылдан кийин бүгүнкү министрлер дагы 10 жыл мурунку министрлерге окшоп кол туткактык кылбасын деген максатта мурункуларды сурап атабыз да. Туура. Мурункулардын бардыгы темир тол артына түшкөн болсо, мурункулардын баары жооп берип аткан болсо, элдин, мамлекеттин, Кудайдын алдында бүгүнкүлөргө сабак болсун деген максатта сурап атабыз. Ошолордон сабак албай көзүн май басып калган министрлер бар да. Мына азыр ошол учурдагы өкмөт башчы ким эле десем айтпай атасыздар. Өкмөт башчы ким эле ошол учурда? 12-жылы Өмүрбек Бабанов болчу. Өмүрбек Бабанов түздүбү түндүк? Жок, кредитти соглашенияны одобрить эткен Жантөре Сатыбалдиевдин дейт убагында болду. Мындай да карасаңыздар, биздин күйүп атканыбызчы мамлекетти май талкан кылып талкалап туруп кетип калгандардын, кылмышкерлердин фамилиясын унутуп калып атабыз да биз. Прокуратура барбы? Ген прокуратура өкүлү. Анда эмне мамлекетти келип урдап талкалап кетип кала беришибиз керекпи биз? Ошон үчүн ошол учурдагы премьер-министрден баштап, экс президенттен баштап, анан бүгүн сиздер эми аткаруучу, сиз туура айттыңыз. Аткаруучуларга анан түшүшүбүз керек. Биз ким кол койгон, эмне үчүн жогорку деңгээлде кредитке макул болгон, эмне үчүн чет өлкөнүн ишкерлерин иштеткен фирмаларын деген суроолорго жооп ала албай жатабыз да. Ошон үчүн мен кийинки суроом, канча пайыз менен алынган кредит? 2%. 2%. Сиз баардык суроолорго жооп берет окшойсуз. Канча сумма алынган? Биринчисинде 399 миллион болуш керек. Жалпы 1 миллиардка жакын болду. 900. Экинчисинде 298. Канчанчы болгондо дагы ошол түндүк түштүк жолуна 1 миллиардка жакын доллар. Бул кыргыз элинин карызынын жарымынан көбүнү Минтранс жеп атасыңар. Бүгүнкү күндө ар бир Минтранстын алдыңкы жетекчилерин карасаң 3төн жип минип 2ден хан сарай салып алгансыңар. Карапайым эл болсо колун кирин соруп отурат. Ошон үчүн бул түндүк түштүк жолунда 1 миллиардка жакын доллардын 400 миллиону иштетилди, 400 миллион доллар. Канчасы иштетилди? Канчасы иштетилбей калды? Урдап кетишти. Азыркы учурда 560 миллион освоение болду. Выполнение. Бирок 1 миллиард доллар кирген. Общий эмеси кредитный соглашениялардын жалпы баасы 937 миллион доллар. 937 миллион Кыргызстанга келдиби? Жок, ал банктарда да. Банктарда турат, Ооба. Кайра эле баягы өткөндө мен туура айттымбы сизди? Бүт депутаттарга сизди жөнөтүп атат да, билимдүү бала ушул жооп берет баарына деп. Сиз ким болуп иштейт элеңиз ошол учурда? Анда иштечү эмесмин Минтранста. Иштебей туруп эле баардык суроолорго жооп берип атасыз го? Жок, азыркы маалыматты менде колумда маалыматты айтып. Кайсы жылы бүтүш керек эле? 15-жылы башталган, 15-жылы башталган, 18-жылы. Ошо биринчи фазасы 18 бүтүп. 21-жыл бүтөйүн деп калды. Эмнеге бүтпөйт атамдар? Жарымы хотя бы. Буга чейин ошо маалымат бергенбиз, жанагы тоннелдин ичиндеги грунттун түрү аябай слабый болуп калып, скальныйдын ордуна слабый грунт болуп калып, анан ошонун негизинен созулуп кетти. Андан тышкары мендеги маалыматты айтып атам да. Тоннель ал шылтоо эмес. Кышында башында баягы долбоор боюнча кышында дагы иштейбиз деп пландаштырылыптыр да. Кышкы убакта аябай шарттары татаал экен, көчкү түшөт экен, ошондуктан ал убакта иштелбей калышты. Министрдин орун басары, маалымат барбы сизде? Ошол жерде иштеген жол кызматкерлерине кыргыз жарандарына 15 000 сомдон айлык, анан кийин чет өлкөлүктөргө 1,5 миң 2 миң доллардан айлык беришет экен го. Ал жерде технадзордо иштеп аткандардыкы айлыгы ар кандай? Инспекторлордукы 35-40 миңдин тегерегинде менин маалымат боюнча. Инженерлердики андан өйдөрөөк да, 60-70 миң сом айына. Сапаты көп жерлерде кече кесиптешүүбүз. Мен ал күнү Турцияда болуп калдым да, бара албай калдым жеринечи. Мындай мурунку эски жолду эле куруп кеткен, жаңы жерлерге аз депчи.
ушул сапатын текшерген комиссия барбы? Минтранстын алдындабы же межведомственный кандай? Ошол жол куруп аткан фирмаларды ким карап атат, текшерип азыр? Бүт долбоорлордо сапатты караган технадзор бар. Бул жерде дагы технадзорду Кыргыз Дортранспроект жүргүзөт, ошонун сотрудниктери. Түндүк түштүк альтернативдик жолунда канча чиновник азыр кылмыш жоопкерчиликке тартылып атат? Түндүк түштүк жол боюнча кылмыш жок. Кандай жок? Кандай кылмыш жок? Ошол министрлер бүт бардыгы азыр чакырылып жүрөт. Кандай кылмыш жок? Таптазабы түндүк түштүк жол? Менде андай маалымат жок экен. Келсеңиз, сиз жооп бербей эле коюңчу. Себеби сиз ушундай жоопторду берет экенсиз, бир дагы жерде кармалбайт экенсиз да. Башка адамдар, тиешелүү адамдар жооп берсин. Мейли. Долбоорлоо боюнча сизге эч кандай бүгүнкү күндө укук органдар тарабынан айып коюлбай жатабы? Жок. Ошол 35 миллион сиздин айыбыңыз болот да ошондо. Бул жерде 35 миллион долбоордун катачылыгынан эмес, долбоордун жаман жасалганынан эмес. Ал кошумча ошол жердеги биз долбоорлоп бүткөндөн кийин ошол элдерге, берки Сапаровкадагы чейин элдерге кеткен суу түтүгү бар экен. Ал илгери ашарный жол менен бүткөн экен. Президентке, өкмөткө кайрылып атышып туруп, ошону биз проектке киргизгенбиз. 20 менин памятим эмес болсо 24 миллион болсо керек, ушундайбы? 1 миллион 200 миң долларбы? 1 миң 200 миң доллар экен. Ал жерде как раз ушул инженер отурат, мына цифрасын айтып атат. Андан башка дагы биз баягы айтпадымбы, биз проект долбоор жасаганда көп жерлерин адам бара албай спутниктен алып караганбыз деп, ошондо туннелди биз отургузгандан кийин ошол туннелдин эки жагындагы порталдан көчкүчө турган неме болуп калды. Ошол жерден бир жагынан 70 метр. Рахмат, кечирим сурайм, рахмат. Урматтуу төрага, мен суроом бүттү. Мен каалоорум ушул комиссиячы мындай бир резонанстуу болуп 96 депутаттан 91 колдоп берген. Түндүк түштүк жолунда сиз айткандай саясий дагы, экономикалык, мындай улуттук салтыбызды да бириктире турган жол болсун деп максатына жетсин. Бүгүнкү күндө 1 миллиардка жакын доллардын 400 миллион доллар иштетилип калганын таппай жатышат. Кайсы банкта жатат, кайсы фирмалар иштетилип атат. Минтранс бүгүн. Минтранска азыр айтсаң, мага дагы баягы министрлерге катуу сүйлөшүн деген мындай каалоолор келет. Катуу айтпасаң булар көрүп атасың. Минтранс бүгүн коррупцияга белчесинен батып калды. Минтранс бүгүн ошол түндүк түштүк жолундагы катачылыктан уже кылмышы жок деп келгенге чейин барып атасың. Кылмышкерлердин баары ошол Минтранстын ичинде жүрөт азыр. Ошого түндүк түштүк жолуну биз бул комиссия аягына чыгарышына тилектешмин. Чоң суммада курулган дейт. 3 километр жол 1 миллионго бүтүш керек болсо 5 миллионго жазып бүтүрүшкөн. Кычкачтагыдай образды айтып атат да. 600 сомдукты 600 долларга депчи. Чоң коррупция. Бул жерде Атамбаев, Сапар Исаковтан баштап бери карап келет да. Ушул кылган кылмыштарды бардык кыргыз элинин алдында жооп бериш керек. Рахмат.